Эмне үчүн сиз англис тилинде сүйлөй албайсыз? Бул нерсеге эки нерсе түздөн түз таасирин тийгизет. Бул биринчиси курс, англис тили курсу. Курстун программасы туура эмес түзүлгөн болсо, же болбосо программасында listening жана speaking сабактары болбосо, сиз анда эч качан англис тилинде сүйлөй албайсыз. Ал эми экинчиси болсо, бул англис тили мугалими. Англис тили мугалими түздөн түз таасирин тийгизет. Биринчиден опыту болуш керек деп ойлойм. Экинчиден болсо, өзү эң главный нерсе англис тилинде сүйлөш керек. Эгер өзү англис тилинде сүйлөсө, анда сиз дагы англис тилинде сүйлөп баштайсыз. Бул эң чоң эки англис тилиндеги, эгер туура англис тилинде сүйлөйүн десеңиз, бул эң чоң секрет болуп эсептелинет. Ал эми биздин курста сиздер онлайн англис тилин үйрөнсөңүздөр болот. Үйдөн отуруп эле каалаган өзүңүздөрдүн бош убактыңыздарга индивидуально жазылып, бизден курстарды алсаңар болот. Ал үчүн бул жакта мен төбүндө номерлерди калтырам, ошол жака байланышсаңыздар болот. Эгер англис тилин мен менен оңой жана бат үйрөнөм десеңер, как раз сиздерге сонун жаңылык. Бизде 15 жана 16 февраль күндөрү 50% акция болуп атат, именно индивидуально жазылам дегендер үчүн. Андыктан бул шансты сөзсүз түрдө пайдаланып калыңыздар. Мисалы үчүн 7 жаштан 70 жашка чейинки ар бир адам жазылса болот. Именно англис тилинде сүйлөйм деген. Мен де билесиздер, мен результатка чейин жеткирем. Ар бир адамды, кичинекей, чоң адам, ар бирөөсүн результатка чейин жеткирем. Окугандар билет. Анан кийин эгер чын эле результатка жетем десеңер, жазсаңар болот. Кстати, время боюнча айта турган болсок, саат канчада жазылат десеңер, мисалы үчүн кайсы убактарда бош болосуздар, ошол убактарга коюп беремин. Мисалы үчүн кечки убакта бошмун десеңиз, ошол убактарда бош времяны карап көрөмүн. Если туура время тапсак, бош времяны тапсак, ошол убакка коюп берем. То есть орундар чектөөлүү, ошондуктан бат-баттан жазылыңыздар. 2 күн эле болот. Атайын орозого карата сонун акция кылып атабыз. Англис тилинде кимдер окуса болот, англис тилин кимдер үйрөнсө болот. Буга чейин англис тилин үйрөнөм деп, бирок сомнение кылып, кайсы курсту таппай, эмне кылсам экен, үйрөнө аламбы, үйрөнө албаймбы дегендер үчүн, сомнение кылгандар үчүн коркпостон келсеңиздер болот. 1 айда өзүңүздөрдүн результатыңыздарды көрүңүздөр. Анан кийин өзүңүздөр результатыңыздарды көрөсүздөр. 1 ай окуп көрүңүздөр. Өзүңүздөргө шанс бериңиздер деп айтат элем да. Анан экинчиден бул эгер балдарыңыздар англис тилинен таптакыр жетишпей, эч нерсени түшүнбөй жаткан болсо, аны срочно окутушуңуздар керек болот. Анткени билесиздер, балдар бул биздин келечегибиз. Англис тилин билген адамга сөзсүз түрдө минимум 2x акча көп табат башка адамдарга караганда. Мисалы үчүн чет өлкөгө баруу, эс алуу, же болбосо чет өлкөдө иштөө, окуу мүмкүнчүлүгү ошончолук көбүрөөк болот. Мугалимдер мындай психолог болуп калат эмеспи? Аябай көп балдар келип кетет. Жаш балдарды эмнени байкадым мен? Жаман окуган, мектепте англис тилинен жетишпей жаткан баланын самооценкасы шунчалык түшүп кеткенин түшүндүм. Мына ошондой балдарыңыздар бар болсо, обязательно жибериңиздер. Бул самооценканын көтөрүлүшүнө прям түздөн түз прям таасирин тийгизет. Англис тилинде окуу бул анык кыйын эмес, билесиздерби? Бир эле ай убакыт бериңиздер. Мисалы үчүн 1 айда биз такылдатып англис тилинде окуса болот. Мисалы 7 жаштагы баланы алып көрсөк, 1 айда такылдатып окуп кетет. Ал эми чоң адам болсо, андан дагы батыраак окуп баштайт. Андан сырткары билесиздерби? Мисалы үчүн ушул алфавит тили алай турган болсок, мисалы туура окуш үчүн 1 жыл мектепке барышат, туурабы? Ал эми биз бул нерсени 1 айда эле беребиз балдарга. 1 айда уже прям уверенно окуп калат. Ал эми базасын үйрөнөм, чоң адамдар болсо уже базасында сүйлөп калышат. Мына ушул уровеньде сиздерге биз 0дон баштап үйрөнгөндөргө сунуштайбыз.